Bizde hazır meken tanı sabagı. Biz bugün meken жөнүндө кеп кылабыз. Мекен бул түгөнбөгөн тема. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстан биздин мекенибиз. Алгач балдар, бул сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Сүрөттөгү сөздөрдү окуп чыккыла. Бул сөздөр эмне үчүн жазылып турат деп ойлойсуңар? Оюңарды айткылачы. Эмесе достор, жашоодо көп нерселерди билүүгө туура келет. Ал үчүн өзүңөрдүн туулуп өскөн жериңерге колуңардагы мекен тааны китеби аркылуу саякатка чыгалы. Саякаттап жүрүп туулуп өскөн жерибизди, жаратылышын, анын пайдасын билели. Аны коргоп сактоого сенин да жардамың керек. Кыргызстанда 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Баарынын мекени Кыргызстан деп аталат. Ынтымакта жашоо дегенди кандай түшүнөсүң? Бул суроого да чогуу ойлонуп жооп берип көрөлүчү. Эми балдар, сүрөттөрдү карагылачы. Кайсы жер Кыргызстанда бар? Кантип билдиң? Бул сүрөттөгүлөр эмнеси менен сенин айылыңа же шаарыңа окшош? Өз жериң тууралуу эмнелерди билесиң? Айтып бергиле. Каяка барбайлы? Сен көргөн гүлдөр, суулар, тоолор, бак-дарактар, жаныбарлар эч бири жалгыз эмес. Жер үстүндө чогуу болгонун байкайсың. Адамдар да жалгыз өзү эле жашабай, айылда, шаарда чогуу жашашат. Алар мекенин, элин түзүшөт. Кийинки темабыз сенин дарегиң деген кичинекей темага көңүл бурсак, дарек деген эмне? Дарек бул силер жашаган жер жөнүндө маалымат. Сенин досуң дарегиң кайда деп сураса, эмнелерди айтасың? Төмөгүдө кагаз баштыкча эмне үчүн керек? Эгерде сага кат келсе, кайда деген сапка эмне деген сөздөр жазыш керек? Ал эми кимге деген сапка сенин аты жөнүң кантип жазылмак? Билгениңди айтып бер. Өзүңөр да кагаз баштыкча жасагыла. Анын бетине коңшу айылда же шаарда жашаган таанышыңа кат жазгандай кылып көрсөткүлө. Ал эми жашаган жериңдеги почтанын индексин ата-энеңден же чоңдордон сурап билип жаз. Индекс деген бул ошол почтанын номери деп айтып түшүнсөк болот балдар. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.